Assalomu alaykum aka. Qandaysiz? Assalomu. Siz jumush o'rningizga keldim bile da. Jo'qsizda qachon kelasiz? Adet oldu olga. Soat qachon kelasiz? Adet bo'lmaydi. Ova. Birga. Ne bu kerak? Sizda ishim bor, jo'lish kerak. Qanday ish? Ayda. Jumushingizga kelasiz, o'shanda jo'lamiz. Birga kelasizmi? Yo'q, men hozir mana больницадан chiqib ketaman, больницадан chiqib ketaman. Mana больницаdan terapiya emasini tushunagi. Men jana Ali Zargerdagi marhum Jonyo'g'lim Ayrombekning nesichi? Endi Ova. mana yana darvoza yoqqa kelib. Chivarishga va ma'qul. Ha, darvoza yoqqa kelib, darvoza yoqqa bo'lsa. Xo'p. Aytaveriga. Jana o'tganda intervyumiz bo'yicha-da hozir zapisчина chiqib tur, kecha borib olib keldim. Zapisчина Borib tanishib tanishdim. Hozirda ana denening 80-90% kuyib ketgan. Montol turgan jip bilan shunday zapisчина chiqdi-da. Ana siz o'tganda intervyu sizdan kim oldilar? Moskvadan kelganda kim oldi? Sen so'rasangiz kerak, bu kelgandagi qaysi kanaldan, qaysi jurnalistdan? Замначальник bilan kelgan. Producer olib turganlar. Shunda siz intervyu birga ekansiz-da. Qo'li, ko'zi, quloqlari polniy, butun denesi butun polniy deb. Men avvalmen jezem kirgan-da, siz uchingiz bo'lasizda. O'shanda ular o'z ko'zlari bilan ko'rgandalardaga. Uka, mundayda, o'sha yerda butun deb aytilgandan keyin butun. O'sha. Assalomu alaykum. Kelgin tanishib ketayин. Men atim Nurg'ulon Ko'kulov bo'ladi. Men баягы жаран катары келдим. Бишкектен бери келдим да, мага чалыш ушундай көйгөйлүү суроо болот деп. Анан менин суроом мындай да. Сиз баягы буларды шек келтирип атат да. Бүтүн эмес болчу, толук эмес болчу деп азыр угуп турсаңыз, мен атыңыз ким болот сиздин? Атым Акылбек. Акылбек, фамилияңыз? Зиядин. Зиядин Акылбек беке. Мындай болот да, булар баягы ойлонуп атат да азырчы. Туурабы? Сиз баягы суд медикасы катары силер баягы келген маркумдун сөөгүн тартасыңар, туурабы? Криминальный эксперт тапкан. Криминальный эксперт тапкан. Алар ким? Роводадан. Силер тартпайсыңар. Силер кантип экспертиза өткөрөсүңөр эгер сүрөткө тартпасаңар? Биз өзүбүз карап туруп өткөрөбүз. Өзүбүз Силер азыр мисалы мен кантип сөзүңөрдү тактыктап бере аласыңар? Булар шек санап атпайбы? Булар айтып атпайбы? Биздики боюнча, биз көргөнүбүз боюнча ушундай бармактары жок болчу дейт, көзү чукулган болчу дейт. Анан мисалы сиз ошого деген неме эксперт катары сиз деген ошого факт беришиңиз керек да. Кантип бересиз фактты? Кортунду жазып чыгарып бердим да. Жок, факт көрсөтүп бериңиз да. Бул жерге силер кантип медэкспертизаны эгер сүрөт-пүрөтү жок болсо канча жасап атасыңар анда? Сүрөт-пүрөтү жок болсо дагы биз өзүбүз көрөбүз да. Как адис катары. Силер өзүңөр адис катары көргөнүңөр менен силер фактически мен көрбөй калгам ошол убактачы. Азыр мыйзамда өкүлүмүн да. Криминалдык эксперттин алсаңар болот да сүрөттөрдүн баардыгын. Жок, анда эмес болот. Сиз канча жылдан бери иштейсиз бул жерде? 10 жылдан бери. 10 жылдан бери бир сүрөт жок иштейсиңерби силер? Биз сүрөт эмнеге скрытие жасаганда биз өзүбүз көрүп карап, анан кийин жок, силер жалган сүйлөп атат. Себеби мен өзүм да бул кишиден экспертиза өткөнмүн. Атып Мени тарткан. Сүрөткө тартат булар. Тартып турбайсыңарбы? Байке, сиз бир нерсени түшүнүп атасызбы? Сиз жөн эле судный экспертиза эмессиз. Сиз мыйзамдын жактоочусу, жардам бересиз мыйзамга, жактоочу эмес, сиз мыйзамга жардам бересиз. Анан ушунча 10 жылдан бери силер азыр фотоаппарат деген нерседен көп нерсе жок да. Мисалы силерде фотоаппарат жокпу? Фотоаппарат жок. Жокпу? Берген эмеспи фотоаппарат? Эмнеге? Силер госслужбасыңар да турабы? Мен немеге карайсыңар? Минздравга карайсыңар? Бүгүн жөнүндө да айтпакчыбыз да. Ал журналисттер эмес экен, өргөн адамдар суроо берген окшойт сизге видео материалдар даярдагандачы. Мен жездем айтты, киргенде ичинде тешик бар болчу дейт. Бар беле, жок беле? Кандай тешик бар экен? Оң жагында, сол жагында ичегеси көрүнүп турган дейт. Тешиги бар эле дейт. Сиз денеси бүтүн деп атасыз. Кандай болчу негизинде? Колу бүтүн деп айтылган айтты. Денеси бүтүн эмес. Туурабы? Денеси бүтүнбөй кайсы жерде несі бар эле анда? Жок, ал кортунда берилген да. Анын кортундан сырткары мынандай экен деп жазган бизге укук берилген эмес да. Полиция жок дейт го, полиция бүтүн беле учу. Ол эмес полиция. Баардык полицейлер бүтүн болчу. Көзүчү? Көзү дагы бүтүн. Кулагы? Бүтүн болчу. Көз ордунда болчу. Ооба. Көзү күйүп кетип, солуп жок болгон деп атпайбы? Ким айтат?
Көргөн, күйгөндө. Көргөн болгон болсо, Күйгөндө көз солбойбу? Iya. Дене күйгөндө, адам күйгөндө көз солбойбу? Теринин баардык сырткы тараптары күйүп кеткен. Ошол жөнүндө коркундун баардык ичинде баардык маалыматтар жазылган Анда сиздин айланат. өткөндөгү сөзүңүз бөлөк, анан кортуңуз Жок, бөлөк болуп атпайбы? колу буту бүтүн жөнүндө гана сөз болгон. Ошол эле айланат. Сиз неге ошондо ачык айтпадыңыз дейм да интервьюда? Интервьюда ачык берген бизге укук берилген эмес. Корутундуда жазып Анда сиздин кортуңуз чыга элек, сиз интервью бербей эле коюшуңуз керек эле да. Сиз ушул Алиге сүрөт менен көрсөтүп берсеңиз керек болчу. Али, мына мен калп айтпай элем. Мына турат, далил деп туруп. Жанагы мен айттым, мен жаздым деген ал тетиги 19-жылымга калтырып койгон андай нерселерди. Макулбу? Сиз менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Жашаңыз. Рахмат. Самат ака. Жана сизге чалгандан кийин өзгөн судебный экспертке келдим да. Ал өзгөн акыл акеге келдим да. Өзгөн судебный экспертчи. Өзгөн райондук. Ал айтып атат, сиз айтпадыңызбы, ал өздөрүн да тартып алат, анан биз да тартып алабыз депчи. Делосуна тиркетип өдүңүз, азыр келип андан сурасам, биз тартпайбыз, тарткан жокмун деп атат да. Буларда жокпу? Онда тартпайт экен да, судмет эксперт тартпайт экен да, значит. Ар жердики ар кандай да, мен оштукун айтып атам, өзгөндүкү кандай экен. Оштуку олар тартпайт экен. Оштуку негизи тартат, сүрөткө. Мынандай да, Али, сага кандай түшүндүрсөм, сен ону максатың эмне түшүнбөй атам мен. Мен көрүшүм керек да, чындап эле. Бизде турат го сүрөттөрчү. Аны судебный эксперттин көрүшүм керек да, чындап эле алар эмненин негизинде далилдеп корутунду чыгартат. Ошону көрөйүн десем, бизде сүрөт жок дейт. Көрүп атышпайбы олар, живой. Мен көрө элекмин, Замат ака, мен да көрөйүн, сүрөтүнө хотя бы сүрөтүн көрсөтүм десем жок деп атат. Мен деле көрбөгөм, бирок улам өзүнүн жоопкерчилиги бар да. Бардыгыбыз эле бири-бирибизге ишенбесек, онда азыр о жерде эмнени жашырып коюшу мүмкүн деп ойлойсуң сенчи? Мен ойлогонум бул, толук чыгарбай атат да. Толук эмнеси кам болот, ошону айтсаң мага, мен сага эле түшүндүрүп берейинчи. Көз денелер полный эле бүтүн деп атпайбы булчу? Көргөн адамдар башкача айтып атпайбы? Полиси жок болчу, ичи жарык болчу. Айтчы, Али, эмне өзгөрүлөт, айтчы. Эми болгондой жазыш керек эле да, Самат ака, бул жерде денеси бүтүн баары жакшы эле деп койсоң. Аваң кантип көрүп туруп жерде неме болгон? Сүрөттөрдө турат го, мендеги сүрөттөрдө турат го бар жогу. Биринчиден көзү жөнүндө о жерде сууда 5-6 күн жаткандан кийин көз көрүнбөйт уже. Баягы каполого чирий баштайт да ужечи. Ошону мен негизинде корутуп чыгандым, мен сизден сүрөтүңүздү көрөйүн деп келсем, көздөрчү. Ошо айтты да, көздөрү жок болчу, кулактары жок болчу, полиси жок болчу, анан ичи да жарык болчу десем, бул жака келип, макул, сиздин заключениеңиз боюнча эчтеке көрүнбөйт, айланайын. Бир сүрөттү көрүп койчу, живой көрүш ол совсем башка. Ошо да живой көрүш. Сүрөттү эле көрсөң, о жерде былжырап бар жок, эчтеке так көрүнбөйт. Каяктан көрсөт болот? Сүрөттү кайсыл жерден көрсөм болот? Менде сүрөт кече бар деп көрсөтүп аттым го. Сүрөттү көрсөтпөдүңүз кече? Бизде анда прокурор кол койгондон кийин анан тааныштырам дедиңиз го. Дедим. Кана дебедиңер, эми мындай да айланайын. 2-3 күндөн кийин тааныштырам дедиңиз го. Мен болсо максатка жетесиңер түшүнбөй атам да. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Менин атым Эрлан болот, Кокулов. Вот. Мен ушу Алинин обращениясы менен ушу өзгөнгө келдим эле да. Эми мен түшүнүп атам, силерде баягы следствие болуп атат, андай эмне болуп атат, бирок Али деле адам да, туурабы? Алло. Мен ушу жарандык активистмин да. Алло. Мен жарандык активистмин. Анан ушул баягы Али деле мындай иниси экен, туурабы? Тиги бир тууган акеси экен. Өтүп кеткен маркумчу. Анан ушу судмед экспертке Али баягы ишенбей атам деп айтпай эле, бирок далилдегиси келатат да, туурабы?
Судмет экспертиза болсо далилдей албай атат сүйлөгөн сөздөрүнчү. Эгер сиз же мен сизди билбейм, мен өзүм Алинин ордуна коюп көргөндө мен ошон үчүн бияка келдим да. Мен Алинин ордуна өзүмдү коюп көрүп атам да. Мен деле билгим келмек да. Мен деле көргүм келмек. Эч ким көрсөтө албайтпы Алигечи? Сиз көрсөтө албай атасыз. Официальный мыйзамда көрсөтүлгөн заключенияны чыгарып берип атат. Ага ол мыйзам жолу менен жооп берет дагы, ошого Алин неме кылат? Жооп берет ошо. Жок, биз азыр ошол жанакы сиздеги делодагы сүрөттөрдү кантип көрсөк болот? Мисалы, Али эми баякы иниси болгондон кийин көргөнгө акысы бар да, ошону кантип көрсөк болот? Ошону айтсаңыз. Без проблем көрсүн. Мен кече мына сүрөттөрү бар десем эч кимге кызыкпадым. Озо көрсүн. Азыр сиз оштосузбу? Жок, кече жок. Оштосузбу сиз азыр? Кайерден көрсөк болот? Айтсаңыз. Ошто эмесмин, эртең саарлап келсин, о көрсөтөм. Барасың? Ооба. Все, анда ошондой кылып сүйлөштүк, Самат ака. Анда биз барабыз анда. Кичине нерсени проблема кылбагыла. Хорошо, макул. Суроңор. Мындай болуп атат да. Кичине нерсе бул проблема экен да. Алинин байкеси өтүп кетип атат. Бул кандай адамга кандай көрүнсө дагы Алиге бул кичинекей нерсе эмес. Эми өзүңөр деле элестетип көрсөңөр, өмүр бою жанында жүргөн байкеси азыр жанында жок да. И любой ушул история боюнча любой мелочь Али үчүн бул жүрөккө тие турган нерсе да. И мен дагы бир жолу айтып кетер жерим, судмед эксперт, силер айтып аткан сөзүңөр далилдеп беришиңер керек. Бул жөн нерсе эмес, мен көзүм менен көрдүм, анан мен мынтип салдым, анан тигинтип салдым. Сиз көзүңүз менен ар кандай көрөсүз, Али көзү менен ар кандай көрөт, Алинин жездеси көзү ар кандай көрөт, менин көзүм ар кандай көрөт. Анан bundan burun интервью берип атат да судебный эксперт өзгөн. Тим более. Биз келип сурасак, токтом чыккан, мен ошо токтомдон таанышалы да бере албайм деп атпайбы? Эмне алдын ала токтом чыгып эле интервью берет да, токтом чыккандан кийин бизге интервью бере албайт да. Бере албайт да. Көрдүңөрбү, суроолор көп. Ошол себептен ар бир судмед эксперттин айткан сөзүнө далил болуш керек. Мыйзамдуу түрдө далил болуш керек. Мынтип мен көрдүм деп, ар кайсы киши ар нерсени айтып берет. Менде сүрөт жок дейт да. Негиз боюнча алар сүрөт тартыш керек экен өздөрү. Орган адамдары, криминалдык эксперт өздөрү тартыш керек. Мындай да, бул кылып аткан жумушуна жооп бериш керек да. Биз деле камерага тартып атпайлыкпы азыр. Мисалы, Бауыржан тартып атпайбы? Биз сүзүлүп аткан сөзгө далил кылып берип атабыз да. Сүрөт көрсөтө албай койду деген далил берип атабыз. Бауыржан, туурабы? Ошондой да. Менде максат мындай да. Келип эле бирөөнү сен нитип кылтасың деле каралаш эмес. Мага коюп берсин далилдеп, мындай болгон, мындай болгон. Болду, мен аларга рахмат айтам, урачы, болду. Болгондой эле. Мындай жабып жашырып эле эртең анда тиги немеге ошко баралам да, ошто болуп атат да бул, туурабы? Оштон көрөлү сүрөттөрдү, анан ошол менен көрөбүз кандай болот экен. Бирок ошондо деле судмед эксперттин сүрөттөрү өзүнүкү болуш керек. Биз ошентип көчө күнү баягы өзгөндө сүйлөшкөн боюнча азыр Ош шаарында жүрөбүз. Тергөөчүгө чалып атат Али. Assalamu alaikum. Кандайсың? Тынч. Каметтесизби? Мен келдим эле. Макул кирем. Алдасың. Самат беке, салам алейкум. Алейкум ассалам. Мен көчөгүнкү Эрулан. Бизге просто жанагы ошол Алиге киргизип, фотографияларын көрсөтүп, анан Алинин болду мен разымын деген сөзү керек болуп атат да. Ошол себептен. Силерге кирип чыксын. Али азыр немеден тергөөчүдөн чыкты. Сүрөттү толугунан көрө алган жокмун дедиң, Ооба, бул тартылган сүрөттөрдүн полный көрдүм. Жана мен айткан колдору жок полистер деген ал жер оң колу, сол колу бар болчу, оң колу. Полистер ал жерде сүрөттө түшкөн эмес. Ал жерде көрө албадым полистердин дагычы. Туура эмес түшүрүлгөн. Туура эмес түшүн. Сүрөт точно полиция жок да ал жердечи. И сүрөттө ал жер көрүнгөн эмес, тартылган эмес да. Анан иштери жарык, ичегесиз жоголуп жүрөт да. Полный жүрөт. Эменин буга чейинки судмед эксперт өзгөндүккө бергенин вообще эки башка болуп атат да азыр сүрөттөр мененчи. Ошо анда кирип көрөлү. Азыр Ош УДНын тергөөчүсүнө кирип көрөлү деп чечтик.
Assalamu alaikum. Biz kaç tergөөчүгө кирип атабыз? Самат деген тергөөчүгө кирип атабыз. Чакырып койна. Ушундай автоматтар менен кайтарышат экен бул жерде. Негизде. Ушул жерде. Assalamu alaikum. Azı tergö joğudat gel almış. Birazdan gelip kesince. Birazdan mı? Хорошо, şimdi aldım. Ha? Ошосын дейм. İşte o vaktin ayıp olsun biz ayrıca Ошону бизге айтам да чакырам. Силерге айтып коебуз. Ya kechga чейин болсо чал. Бизге чейин болсо адам муртун алдым да. Ya ошону примерно мындай сурап коюп койсуңарбы? Бул ГУВД Ош областынчы. Бул жерде деген элдерге иштеп, элдерге жардам бере турган кишилер болуш керек да. Элдер келгенде жабыла турган эмес, эшигин алымчы. Ушул жер, ушул милиция ошон үчүн керек да. Элдердин көйгөйүн чечип, элдерге жардам берип, эшик жабылып тура турган милициянын бизге эмне кереги бар? Биздин өзүбүздөн жашынган милициянын бизге эмне кереги бар? Ушундай жерлер 30 жылдан бери иштебейт. 30 жылдан бери ушул жабылып турат да. Бир суроо менен көйгөйлүү суроолор менен келсең, башың ооруйт, башың айланат. Алло, Самат беке. Мен Эрлан кайра. Эшиңердин алдында бир саатка чукул болуп калды отурганыбызгачы. Сизге бизди киргизип бир комментарий берип койсоңуз жакшы болмок бизгечи айлы боюнча. Жок, бизге мүмкүн эмес. Анан ошо Тергеп аткан адамга мүмкүн эмес. анда ошончо айтып койбойт белеңер, бизди күттүрүп койбоду тиги байкелер эшиктин алдында. Канча болду биз өткөнүбүзгө? Айтышпады, айттым го, алиге деле түшүндүрдүм го. Болбойт бизге, биз тергөөчү катары тергеген адамга болбойт. Хорошо, макул, рахмат сизге. Макул. Али, сен ушул сага көрсөткөн сүрөттөр менен негизи эле мындай кандай оюң? Менин оюм жанагы полистер жок, ал сүрөттө деле тартылбаптыр. Сол колунда тартылган, оң колунда полистер жок болчу, ошо жок боюнча эле турат. Мен сүрөттүмдө жакшылап карасамчы, ичи жарылган ичелер чыгып турат. Өзгөнүн сүт медиа эксперти айтканынан бул сүрөттөгүлөр экөө вообще эки башка. Ушундай болуп атат да, бизде адистер кылган ишине жооп бере албай атат да. Эмне себептен жооп бере албай атат? Анткени биз жанагындай эле кайталап кетем, 30 жылдан бери эмне иш кылып атканыбызды жана ким эмне кылып атканын билбейт. Өз ордунда өз ишин алып барганды билбейт. Ошол себептен монтип кабинеттен жашынып, кабинеттен чыга албай. Ошол себептен бизге жооп бере албайт. Анткени жооп бере турган сөзү жок. Ар бир айткан кишинин, ар бир биз камерага тарткан кишинин сөзү эки. Туурабы эле? Өзүң көрүп атасың, сөзү эки. Судмеддик вообще эки болуп атат. Мен ошого нааразымын да. Точно бир суроого жооп бере албайт. Судмеддик эксперт кантип өзү кылып аткан жумушту кантип сүрөткө тартпайт? Ал эмне? Билбейм, бир оюнчук ойноп жүрөбү? Кукуруз охраняет, что ли, элдер айткандай. Ал деген Алинин көйгөйлүү суроонун бир туган байкеси Алин. Бул деген бир билбейм, бир кой жөнүндө, бир уй жөнүндө сөз болуп аткан жок. Бул адам жөнүндө сөз болуп атат. Өтүп кеткен маркумдун артынан адамдар бар, ичи ооруп атат, жүрөгү ооруп атат. Адистер эки сүйлөйт. Анткени колунан ошол жумушту аткара албайт. Аткара турган жумушун так аткара албайт. Ошол себептен сөзү эки. Мындай да. Жана пресс-служба Жеңиш Айшырбаев деген интервью бериптир да. Комментарийга жаман сөз жазсаңар, биз өзүбүз алып келип сурак кылабыз депчи. Мына 5 катышуучу болгон бул жерде күнөөкөрчү. 5-төн бирөөсү жөн эле жүрөт да сыртта, үй камагында да эмес. Кылмышты кылып коюп үй камагында алар жөн эле жүрөт. Мына жерде комментарий жазсаң, алып келип сурак калат экен да. Ал интервьюсу өзүнүн сөзүндө логика ойлоп көрсө болот да, Жеңиш Айшырбаевчи. Оштун пресс-службасы. Ушундай биздин абалыбыз азыркы маалда Кыргызстан 2020 жыл техника өнүккөн, телефондон эле көрсөк болот любой нерсени, бирок судмеддик эксперт кылып аткан жумушун камерага тарта албайт экен. Жок, ошону менен кетебиз бен.
бере албайм деген кишини биз эми кыйнай албайбыз да, туурабы? Кирип эми азыр ызы чусабыз керек. Бизге ал нерсенин кереги жок. Биз өзүбүз Кыргызстандын деңгээлин ушул жерде иштеген адистер өзүнүн сөзүнө жооп бере турган көтөрүшүбүз керек. Биздин жумушубуз ошол. Андан башка эмне? Азыр эми кирип мушташып биз элди коргогон жерге ГУВДга, бул элди коргой турган жер, булар элдерди коргош керек. Бизде болгон биз ошон үчүн бул кишилерди иштетип атабыз да, туурабы? Ошол жерге өзүбүз кире албай атабыз, Бааржан. Мындай мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн акысын алып, элдин акчасынан айлык алып иштеп атат. Өзүнүн кызматын мына по факту турат, барды ачык так кылса болот да. Мына жердечи мына Эрлан байке азыр ушул убакта акцияда жүрүп атат. Өзүнүн реформа партиясы менен өзүнүн жумушун кылса болот барыпчы. Акцияда кылып Бишкекке нарынгабы, Ошкобу бул ал жумуштарды таштап коюп, элдин көйгөйү, мен көйгөйүм деп келип, өзү келип Бишкектен өзү жүрөт, чуркап ал өзүнүн жумушун таштап коюпчу. Мына колунда бар, өзүнүн укугу бар кызматкерлер таштап өзүнүн кызматын кыла албай атат да. Ошондой.